аралыгын чоңчоң. Kaymana аты менен Эмил Мырза келет. Он төрт, 15, 16, 17. Карлыгач поддержка. Сени сүйөм деп. Ооба, эсте Мадиналар сүйүп кала берген. Жекеликке өтмөй жок. Эгерде биз өтө турган болсо, кандай бегайга эч ким келбей койгон деп уят болот. 4, 5, 6. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Дароле биздин экран жанганда Гүлназайым көрүүчүлөрдүн көзүнчө 1000 айлардын султаны болгон бүгүнкү айтыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктагыбыз келип отурат. Айтыңыздар барек болсун. Мына ушуну менен катар келген эртеңки 21 март Норуз майрамыңыздар менен чын ыкластан куттуктайбыз. Улустун улуу күнү деп да айтылып жүрөт. Андыктан бул майрамдагы жалпы кыргыз журтчулугуна кут болсо. Ооба, дароле айлардын султаны болгон айт майрамы ар бир мусулмандын үйүндө, ар бир үй бүлөдө өзгөчө майрамдалып жатканын биз сезип турабыз. Чындыгында биз да Гүлназайым эфирден кийин бүгүнкү айт майрамды катуураак майрамданга аракет кылат окшойбуз, Ооба, сөзсүз түрдө мына ушундай катарлаш келген майрамдардын урматына бүгүн МТС телеканалынын жалпы жамааты тарабынан даярдалган Биз жолуктук долбоорунун өзгөчө чыгарылышы Канат мырза. Албетте. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер күтпөгөн кызыктуу оюндар, сиздер күтпөгөн жаңылыктардын бардыгы алдыда десек болот. Андыктан көрүүчүлөр, бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Мен акыркы чыгарылышка келбегендиктен Гүлназайым көптөрү бактылуу болуп, сырттан дагы жаңы катышуучулар келип, өзгөчө жаңылыктар болуп кетти. Бир күндүн ичинде эле. Ооба, сиздин жоктугуңуздан пайдаланып, биз да жакшы жаңылыктарды жаратып алдык. Албетте тамаша. Андыктан дал ушул жаңылыктарды улай, кече гана биздин босогобузду аттап келген Адис деген мырза талапкер болуп келген, өзүңүз көргөндөй. Анда биз студияга Адис менен Айзаны чакырып коелу келиңиздер. Чоң рахмат. Экөөңүздөрдүн басканыңыздар да окшош экен, Эми мамилеңиздер да окшош болсо, буюрса баары алдыда деп ойлойбуз. Гүлназайым, эмне кылалы анда? Көрүүчүлөр күттүрбөй баштайлыбы дароле? Албетте. Биз баштады. Экранга жакын келтиребиз. Катышуучулар орун алыңыздар. Албетте биздин демөөрчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдирип кетпесек болбойт, Гүлназайым. Сөзсүз түрдө. Чыгарылыштын демөөрчүсү Демирбанктан жакшы жаңылык. Онлайн насыя алып Бека компаниясынан тиричилик техникасын сатып алууга 10 000 сомго чейин сертификат алыңыз. Бул кандай иштейт? Абдан оңой. Ар бир 20 кардар 20 000 сомдон башталган суммада онлайн насыя алса, ал Бека компаниясынын тиричилик техникасын алууга 5 000 же 10 000 сомдук акчалай сертификатка ээ боло алат. Акция 16 апрелге чейин уланат. Мүмкүнчүлүктү кое бербегиле. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен. Демирбанк ар дайым биз менен.
Албетте дагы бир биздин бир демөөрчүбүз. Ар бир үйдө ымыркай бар болсо, ымыркайдын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисине айрылык менен кучактайт. Алар күндүн да, түндүн да ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык, тынч уйку жана жайлуулук тартуулайт. Бул албетте Air Baby балдар жалаяктарына катуураак кол чаап койсоңуздар болот. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Анда биз өткөнкү эфирде Гүлназ айым келбей алганга жаңы катышуучулар менен тааныштырып койсоңуз болот, бизде официалдуу түрдө. Сиздеби? Канат мырза таанышып алыңыз. Бул Бегай, ал эми жогорудагы Роза. Роза, Бегай таанышып алыңыздар. Бул Канат Шабдар. Таанышуу учуруп атат Бегай айым. Роза айым биринчи жолу келип окшойсуз, Же мурда келдиңиз беле? Мурда келген эмес. Бизде дагы бир талапкер мырза экен, Адис мырза жана Айза айымды. Айза айымдын быйыл жолу болчудай болуп атат, Байда бир эле күн бош турду окшойт, калган күндөрү. Келиңиз. Келиңиздер анда экөөңүздөрдү бул жака чакырып алайлы. Биздин өзгө чыгарылышты баштап алдык. Саламатсыздарбы? Саламатсыз, куш келипсиз. Саламатсызбы. Канат мырза, саламатсызбы Гүлназ айым, саламатсызбы катышуучулар. Ошо биз кече чайга чыгып келдик. Таанышуңуздар кандай өттү? Ойдогудай өттү. Ойдогудон да ашыкча өттү десем болот. Сверх должном уровне. Ошо. Айза айымды да көп нерселерин байкалдым. Өттө назик экен. Жөнөкөй назик эмес, сверх дегендей. Орусчасы менен да айтып койчу. Өттө назик ошо. Сулуу жагынан да. Сиз күткөндөн да асылуу экен жашоодо. Наябы ошо өтө эле сулуу экен, телевизордун экранынан башкача энткенен мындай өзгөчө. Сөз менен да айта албайт экенсиң. Ни пером не описать, ни словами не передать денечи. Ушунча болду да. Эме чай ичүүбүз ушунчалык деңгээлде болду, чын эле. Пушкин айткандай, ни словами не передать, ни пером не описать. Сөз менен айта албай аткан жолугушуңуздардан көз ирмем ала келдиңиздерби? Ооба. Видео бар, Бар. Байкасак болобу анда? Конечно. Бир байкайлычы сиздин эмоцияңызды, эмне мынча арбады экен. Келиңиздер, экранга көңүл бурабыз анда. Керемет. Гүлназ айым негизи ар бир баягы роза гүлүндө эле өзүнүн тикенектери болот го, анан мындай комплименттен кийин Айза айымдын тикенектери шылынып эле түшүп калат окшойт деп атам да. Болушунча идеалдуу көрүнгөнгө аракет кылабы деп ойлоп атам да. Айза айым, келиңиз, микрофон сизге берели. Саламатсызбы баарыңыздарга. Майрамыңар менен биринчиден ооба таанышуубуз жакшы өттү. Өзүмдүн жакшы жагымды көргөзгөнгө аракет кылдым. Бирок бул мырзанын жанында жаза алма болгон жокмун да. Кандай болсом ошондой эле көргөзүп сүйлөп
Биз жолуктук долбоорун көрүүчүлөр токтоп турабыз. Артыбызда турган кадимкидей эле мини китайский Геленваген достор. Ал эми бул геликти сиздер жакындарыңыздарга, жеңелерибизге, апаларыбызга смело алып бересиздер. Анткени буга праванын кереги жок. Ал эми баасы да сиздер үчүн ылайыктуу. Болгону 400 000 сомго Wildtrade компаниясы сиздерден Кытайдан прямой заводдон алып келип берет. Комплектацияны көрдүңөр да, кадимкидей эле белоснежный. Мына карасаңыз, оператор мырза, ичине кирип көргөзсөңүз комплектациясынчы. Бул кандай сонун достор. Кадимки эле гелик, кааласаңыздар, карасын, көгүн, сарысын, ичин кадимкидей Tiffany кылып деле алып келип беребиз. Ал эми багажды караңызчы. Багаждын кенендигин. Буну ток менен зарядтап койсоңуз болот. Ал эми кааласаңыз 40 километрден 200 километрге чейин зарядтап айдасаңыздар болот. Аны Wildtrade компаниясы прямой заводдон ошентип сиздердин чөнтөгүңүздөргө ылайыктап жасап берет. Элестетиңиздер, ушундай мини Геленваген. Эми оригинал Геленваген бул жакшысы $150 000 өйдө турат. Бирок ошол мечтага $150 000 жетпей жаткандар үчүн менин кеңешим срочно Wildtrade компаниясынан ушундай гелик алыңыздар. Операторумузга маңдайдан тартсаңыз көргөзөйүн. Алдыда турган номерлерге байланышабыз. Мындай болуп атпайбы достор? Эң жакшы жери буга праванын кереги жок болуп атат, бирок Wildtrade компаниясы эртең кандай ситуация болсо да сиздер права ала тургандай официалдуу түрдө алып келип берет. Бирок азыр закондо ушундай геликти достор 45 скорость менен правасы жок эле айдасаңыздар болот. Эртерээк жеңелерибиз, байкелерибизге алдырабыз, айылда жыргап балдарыбызды салып айдайбыз. Эле каткырып эле отурдум, анан баарына эле мындай туура көз карашты экен. Кагып силкип же жаман карап эметкен жок вообще эле. Анан билбейм, баары эле жагып атат окшойт мырзага. Сизгечи? Жок, сизге. Мага эми азыр таанышуу жакшы эле болуп атат. Мындай сүйлөгөн сөздөрү кандай мындай сизге? Бирибизди түшүнөт экенбиз. Мени түшүнүп атат, мен мырзаны түшүнүп атам. Мындай лёгкость болот, жеңил болуп. Билбейм, кыйналган жокмун, а то мурун кыйналып эле кеткен. Башкалар менен, э? Андай сон эле болуп атат. Уже мындай жашынан байланыштуу, аябай түшүнүктүү мырза экен. Жаш айырмачылыгыңыздар канча жаш? 20 жаш? 6 жаш. 6 жаш. Нормалдуу эле көрүнүш бул сонун эле. Адис мырза дагы эмне дей аласыз? Айтыңызчы, эмне жөнүндө айткыңыз келет? Келечекте жубайыңызга дагы элестетип жетиштиңизби, жетише элексизби? Ошол максатта келдиңиз да чынында, туурабы? Ооба. Дос издеп келген жоксуз, жубай издеп келдиңиз дегендей. Естественно, дал туура айттыңыз. Элестете алдым. Болгудай? Анан айтам деп койсор. Четкое совпадение деп койчу. Мындай сырттан караганда сиз мындай айза айымда аябай идеалдуу мындай кабыл алып алган жоксузбу, ошондой сезилип атат да. Мисалы идеалдуу эми баягы жашоонун баягы чындыгына келгенде биз баарыбыз идеалдуу эмеспиз да. Анан эгерде идеалдуу кабыл алып алып анан эртеңки күнү баягы келишпестик болуп калса, сразу көңүлүңүз калып калбайбы айымдан? Бардык жагынан ойлонуп эметип атасыз да. Ооба, бар жактан эми ошонун үстүнө баягы иштеп эметесиз да, аракет кыласыз болушунча. Кандай характери чыкса дагы, кандай кыялы чыкса дагы, ошол нерсени туура кабыл алган, э? Буйрса, болушунча. Ошону сурап коелу. Кээ бир мырзалар бар да, аябай идеалдуу кабыл алып алат да, өзүнүн баягы сүйлөшүп жүргөн жарынчы. Мисалы, Болот мырза идеалдуу кабыл алып азыр көздөрү тумандап турган кези. Өзү негизи биздин катышуучулар Болот мырзаны, Айза айымды, Сымбат айымды көрө албайт экен, э? Үчөөнө такыр суроо да беришпейт экен негизичи. Бир 3төн факт айта кетсеңиздер, кандай жакшы сапаттарды көрө алдыңыздар? Экөөңүздөр бири-бириңиздер жөнүндө кандай сапаттарды байкай алдыңыздар? Сурооңузга рахмат. Аял киши болсо да камкор экен. Ушул жагын байкадым. Действительно, сөзү алып жүрүшү бүт орду менен. Мугалим да, мугалим. Ошо. Үчүнчүсү сулуу экен. Ушул эле суроо Айза эжеге дагы да. Өтө назик.
жооп берейин. Ооба. Үч сапаты түшүнүктүү экен, жөнөкөй, анан шайыр мырза экен. Жаңы кирип келгенде мен ойлогом сүйлөбөйт болуш керек. Бирок жакшы эле сүйлөйт экен, ички дүйнөсү аябай бай адам экен. Бияктан азыр сүрдөп атат окшойт. Аябай эле сүйлөп, жакшы мырза экен. Чынында эле. Талабан. Азиз мырзага комплимент Канат мырза айтып кетпеди комплимент жөнүндөчү. Ал негизи эле ошондой өзүңүз ошондой адамсызбы? Дайыма комплимент айтып турган. Ошол маанинде айтты да, мисалы үчүн айзайым мындай убактылуу эле айтып атасыңарбы комплиментти, же өзүңөрдүн эле болгонуңар ушундайбы? Анын назиктигин каяктан кантип сездиңер? Мисалы назик экен көрүнүп эле турат да, бирок аябай эле назик экен деп атасыңар. Анан сүйлөшүп атканда, видеодон сүйлөшүп атканда мындай күлүп жайнап эле же тиги күлгөндө да аябай назик күлөт бекен. Айзайым жатат. Жакшы сонун суроо бердиңиз, рахмат. Айза. Докойсуз. Иә. Десертти чымчып жеп, аябай таттууларды түшүнкен окшойсуз да. Ооба, өзүм эле ошондоймун, комплиментке жакынбыз. Колдон келишинче комплимент кылып турамын. Действительно эле короткий промежуток убакытта эле байкадык да. Өтө эле назиктик жагынчы. Айзайым назик болсо да ачык айым да. Биз мындай ортобузда сүйлөшкөндө ачык эле кыз. Бирок азыр уялып аткандай сезилет, балким жабыктай сезилет да. Балким бир нерсеси жакпай калдыбы сизге Айзайым? Айта албай атасызбы? Почему-то ачыла албай атасыңар да. Эфирдин алдында более мындай раскрепощенный ачыгыраак болчуңуз. Эми мага буга чейин элдин баары эле айтып атпады беле, сага бойдок келбейт деп, анан бойдок жушунакай жигит келди. Коркутуп албайын деп атам, башын айлантып алайын деп. Тамаша жок, эми азыр жаңы эле биринчи эле таанышып өттү да. Анан билбейм эмне кылышым керек эле. Оңойтолуппу? Андай эмес, болгону аягына чейин бири-бирибизди биле элекпиз. Жөн гана таанышуу болуп атат. Анан өзүмдү башында ушундай эле алып жүрөм мен негизи. Просто уялып аткандай сезилесиз да, мындай жабылып, уялып калгандай көрүнөсүз да. Сиз андай эмессиз, сиз башкачасыз да, ачык кызсыз го. Эмнеге ошондой? Уялып турам. Мен уялганыңызды сезбей элем. Сонун эле, эми эркек биринчи жолу таанышып атса, анан бир аз монтип назданып коюш керек депчи. Ассаламу алейкум баарыңыз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү айт майрамыңыздар менен элибизге тынчтык каалайм жана баарыбызга ден соолук. Мындай суроо Адис мырзага. Адис мырза, эми жашыңыз 34 экен, 34кө чыгыптырсыз. Анан жалгыз бала, биз эми мындай жалгыз балага өлө надеждабыз чоң болот го, негизичи ата-эне катары айтып атам да. Сиз 34 жашка чейин эмнеге эриштиңиз? Бул кече суроо беришим керек болчу, бүгүн берейин деп чечтим. Сурооңузга чоң рахмат. Кантип буюрса, эгер сиздерде баары жакшы болсо, кантип Айза айымды багасыз? Өз кишимди ушул убакка чейин таба элекмин. Эми Кудай буйрса мына жакшы ниетте турам. И аракет кылам ошонча. Жок, өз кишимде эмес, жумуш. Жашоодо эмнеге кандай ийгиликтерге жеттиңиз деген сыяктуу. Суроо ушундай экен. Достижение барын айтып бериш керекмин. Үй курдум ата-энеме, үй куруп бердим ата-энеме, машина алып бердим ата-энеме деген сыяктуу. Жок, машина азырынча эметебиз. Сиз машина десем, машина мен үчүн эми буюм да бүгүн бар эртең жок. Телефондо эле да, алып сатып алып эле эметтерсек болот. Биринчиден азыр номер 1 үйлөнүш керек, Кудай буйрса. Эми негизи жакшы го баары. Машина на втором, на третьем, последний местода да мен үчүн ал нерсе материальный. Жок, айланайын антип. Кандайча турмуш үйлөнүп атканда эркек кишиде, можно я договорю? Эркек кишиде эми үй ата-энесинен калган үй эмес, анан өзү кылган үй болуш керек да. Анткени аял киши турмушка чыгып атканда ойлойт да, бул 34кө чыгып эмнеге эришти, анан бул мени кантип эртеңки күнү багат деп
ойлонот да, ошого айтып атам да. Сиз айтып атпайсызбы, Айза назик депчи, Айза айым назик деп, Айза айымдын деле өзүнүн бар. Бар, Кудайга шүгүр үй бар. Жеттик деп. Жеттик да. Бар. Толкунданып атат окшойт да, байкебиз. Сиз өзүңүздү, Адис мырза, өзүңүздү коргошуңуз керек, өзүңүздү көргөзүшүңүз керек жигит катары. Сиз жооп бергениңиз канааттандырбай атат да? Сонун суроо берди ооба. Мен баягы бул суроого кыска эле эми айткым, мен анткени баягы мындай кандай десек, баягы кыска эмне үчүн жооп берип атам бул суроосуна, анткени мактангым келем, мактанган жаман көрөм да, мактанган деп эметип кетпеш керек дейм да. Жок, сиз деген турмуш курганды келдиңиз. По существу простой эле жигиттерден эмес да. Ошон үчүн коротко ясно айтып койдум, именно бул суроого. Эмне жумуш кыласыз, айткан, Айткан кече. Болот мырза. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Азыр Айза айымга жаман сүйүнүп отурам өзүм дагы. Акыркы учурларда өзүн жаман сезип эле, уйгу туйгу болуп эле, анан кийин я честно очень рад да, өлө кубанычтамын. Анан Адис мырза дагы өлө чечкиндүү мырза экен, көрүнүп эле турат. А мындай байкашымча экөөдөн эле даяр экен да, негизи турмуш курганга. Айза айым деле айткандай, если мен ойлогондой мырза келсе, сразу эле кетем деген. Анан жакынкы арадан өкүңөрдөн күтөбүз жаңы жаңылыктардан. Бизде сценарий жок да, кандай болсо ошондой жашайбыз. Эгерде баары жакшы болсо, албетте мен деген мынтип үйрөткөн жокмун Адис мырзаны. Эми Айза биякта сценарий жок да, өзүңөр эле көрүп турасыңар. Рахмат кубанып атканыңызга, Болот мырза, чоң рахмат. Сиз кубанычыңыз керек болчу мен үчүн. Мен кубанып атам эле. Чоң рахмат. Бетиңизден көрүнүп турат. Тоюңузга барабыз, Кудайым буйрса. Болот мырза. Сизди чакырам. Айзайым, экөөңүздөр эрч болуп той кылгылачы атаңдар. Сүйүнөлчү бизе Болот мырза, сиз уже Кудай буйрса эмки жумаларда болуп калабы, наркы жумаларда болуп калабы, бир жакшы сүйүнүч менен келесиз го деген ойдобуз. Айзайым, Айс байке, сиз Айзайымга канча калың бересиз? Нурмат мырза, сиз калың деген атка конуп кетпесеңиз болду эми. Эми бул сурооңузга рахмат. Улуу кишилер чеччү суроо да эми. Эми Кудайга шүгүр, финансы жак, Кудайга шүгүр. На готовности деген эмне ошо эле, Кудайга шүгүр. Жок, бул калың деген нерсени өзү улуу кишилер чечет. Ал кудалар бири-бири менен сүйлөшүп. Бул Нурмат мырзанын эмеси толук айта албай калды окшойт. Бул просто Адис мырзанын канчалык чечкиндүүлүк экенин көрөлү деген мааниде берди да, кичине туура эмесирээк берип алды да. Анан мамилеси чын эле серьезный эми чыныгы серьезный ой менен келдиби депчи, канчалык деңгээлде деп. Кийин ойлой коелучу, бир күндө эле калың, серьезный келдиби, байкуш мырзаны деле кыйнап койдук. Таанышууңуздар уланабы? Тим мырза жооп берсин. Уланат. Болду, сон. Айза? Ооба да, бир жумуш. Сурооңузду берип алыңыз, Нурлан мырза. Отур бергиле, бери тияктан деле жооп беребиз. Болду. Менде суроо Адис байкеге, сиз көбүнчө сулуу экен, назик экен деп ошолго басым жасап атасыз да. Сиз именно так кайсыл нерсесин баалап келдиңиз деген суроо. Эгер сулуу эмес болсо сүйбөй каласызбы дегендейчи. Сурооңузга рахмат. Ордорду мен сүйлөгөн ой жүгүртүүсү, алып жүрүшү мен ойдогумдай экен. Рахмат. Ушул жооп күткөн. Анда эмесе Канат мырза. Өзгөчө чыгарылыш деп калдык. Ошол бөлүкчөгө өтүүгө кезикке. Ооба, бүгүн жалпы бизде момун мусулмандарыбызда айт майрам болгонго биз өзгөчө оюн зоокторду даярдаганбыз. Айымдарга ыңгайлуу оюн зоокторду, ал эми мырзаларга ыңгайлуу оюн зоокторду. Гүлназ айым, сиз эми баягыдай эле айымдар тарабын алыңыз. Жок, андай мындай. Жок, андай эмес. Эки тарапына, оң тарап, сол тарап болобу. Оң тарап, сол тарап боло алалы, Ооба. Болду анда. Биз анда оюнга даярданалы көрүүчүлөр. Келиңиздер, даярдайлы оюндарды.
Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, бизде бүгүн өзгөчө чыгарылыш деген сөзүбүздүн үстүнөн чыгып, бүгүн биз катышуучуларыбызды майрамды шылтоолоп, сиздерге кайсыл тараптан күчтүү экенин ачып берели деп турабыз. Бүгүн аттиң ай деген ырга тренд болот деп элек. Тамаша. Оң жакта турган бул менин командам болсун. Гүлназ айым, команда аты кандай? Шамдагай. Барбызбы Шамдагай? Ал эми сол жакта турган болсо менин командам, менин тарапта тургандыгы үчүн. Силер ат койдуңарбы командага? 1, 2, 3. Өзүңүздөр байкагандай Шамдагай. Андан өтө алдыңкы минуталарда Шамдагай мыктыбы же жалынбы? Сиздер менен биргеликте аныктоо үчүн биз бир канча этаптан турган конкурстарды даярдап койгонбуз. Анда дароо эле биз конкурстарга өтө турган болсок, Канат мырза. Биз биринчи эле бул камыр жууруган, албетте камыр жууруган бул кыздар үчүн өтө керектүү нерсе, айымдар үчүн, мырзалар үчүн деле. Бизден Нурлан мырза чыгам деди, биз жөн эле кой айымдарга кезек берели деп ойлодук. Анда сиздерден капитан команда ким? Нурланбы? Бизденчи? Акылай, Анда келиңиздер, ар бириңиздер командаңыздар бирден айымды бул жака камыр жасоо үчүн шайлап чыгарыңыздар. Бизден ким чыгат? О, бизден Карлыгач айым чыгат. Кел агай. Катыраак. Мына кичине кыймыл аракет башташсын, анан кийин сиздер да колдоону баштаңыздар. Бул конкурсубуз негизи 3 этаптан турат. Эң алгачкысы камырды жасоо, андан кийин оюнчулар алмашат дагы, катышуучулар алмашасыздар дагы, экинчи кыз болсо жаят. Ал эми үчүнчү кыз келет дагы, аны кесет. Бардыгы 5 бармакка ылайыктуу болуш керек. Ошондо экинчи кыз жаят, Биринчи азыр бир гана камыр жасап беришет. Жайганга ким даяр? Сымбат айым сизчи? Кесим, алады, кескенге, жегенге Сымбат айым. Роза сизчи? Жайганга Бек айым сизчи? Ости. Мына бойго жараша. Бойго деле. Канат мырза. Мындай кыргызда жакшы макал бар, Канат мырза. Оролбаган ороктандайт дейт. Андыктан ушул бойдон калгыла. Тандабай. Бизге айырмасы жок. Биз обычный мындай бутылка менен деле жайып коебуз. Айырмасы жок болсо анда Карлыгач айым келиңиз, бул жер сиздики. Азыр 1-2-3 деп старт баштайбыз. Ал эми старт баштап атканда колдоону болушунча беребиз. Билесиздер, эми тың бүтүрөт. Жайганга ыңгайлуу кылып жасашыңыздар керек. Даярбызбы? Анда 1, 2, 3. Баштайлы! Arkadaşlar kollarına kokop koyayım. Еще, скорость, пошел. Скорость. Biraz ile var. Давай, быстрее. Бүттү, азаматсыз. Гүлназ айым, бизде бир упай. Бизде бир упай. Анткени биздеги мына качествосуна. Жок, мына бүттү уже. Мына качество сонунда мына.
Карлыгач каяктан болосуз? Кармабаңыз. Камыр журган нарындыктардан талашпаш керек го дей. Таластын Гүлчатайын жейлексиз. Аны биринчи 5 жесин анда, 5-ге берели биринчи. Бул жерде биз убакытка эмес, сапатына карайбыз деген. Жок, андай болгон эмес. Анда сапат болсо 2 саат убакыт берели, 3 саат убакыт берели, ар бири мындай эметип сапаттуу кылып, кургатып. Азыр жайганда байкайбыз аны. Биз 1 упай, ошентип Шамдагай 1 упай. Карлыгач айымга катуураак кол чаап коелу. Кол ашып коюңуздар, кол ашып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз экинчи бөлүгүбүзгө өтө турган болсок, биздин команданын атынан камырды жайуу үчүн Акылай келатат. Ал эми угабыз. Өзгөнүн кызы 20 жылдан бери нан жапкан. 2 классында камыр жууруп баштаган. Биздин жаңы катышуучу Роза айым. Башталды. Шашылыш го. Башталды. Бир дегенде эле баштайбыз, Аба. Бир. Экинчи класстан бери кылган албетте көрүнүп турат. Бул жалган эмес, бул чындык. Светке кичирейип барат атай. Вообще молодец. Шамдагай командасы. Жок. Бунун эми объемду эми жеткенде бүтүп калдыңар. Бул жерден Роза айымдын чындыгына тажрыйбалуу экени көрүнүп турат. Камыр жайган жагынан эч кимди алдыга салдырчу да эмес. Гүлназ айым же сиз экөөбүз чаршалуу. Чылой кеткенде буз берет го. Бизде мындай камыр жайып, камыр журган балдар барбы? Кол көтөрүп койгулачы. Уялбай эле көтөрөргүлө. Мен камыр журуп, камыр жайып. Гүлназ чыгасызбы мага батылга? Ооба. Каласыз го дейм. Чыгамсың. Жөлө коелучу деле.
Экөөбүз кесип жарышпайлыбы? Жок, кескен жагынан сымбатайым сиз, Анда биз 3-чү бөлкөгө да келдик. 1, 2, 3 баштадыңыздар. Баштады. Давай, катыра. Чоң-чоң эле кылып эле. Өтө кичине. Объем. Ки чоң-чоң кесип аралыгын чоң-чоң эле. Аралыгын чоң-чоң эле. Көп болбойт. Давай, катыра. Колду байлап ал. Молодец болду. Ооба. Эми эмне дейсиз канат? Эми болмок эле. Эми. Жок. Шамдагай 2-1 упай силер. Биз алдыдабыз. Канат мырза, сиз мындай жеңиштин даамын таттырганды үйрөнсөңүзчү. Бул конкурстан өзүңүздөрдүн байкаганыңыздардай, биринчиден биринчи болуп бүттү, экинчиден сапатында карай турган болсок, бул жакта ар түрлүү камырлар кездешет, бул жакта теп-тегиз камырлар кездешет. Жок, эгерде биз андай Андыктан бул конкурста болсо, биздин команда жеңди. Мына, кой тургула. Мындай акылга салалы, биринчи жууруган жагынан биринчи орунду алсак турабы? Карлыгач айым утту. Андан кийин бизде Роза айым жайган жагынан утту. 2 упай болуп атабы? Анан силер кескен жагынан уттуңар да. Ошону айтып атам мен. Ошо жалпы эсеп чыгара элекмин. Ушул конкурс жөнүндө да айтып атам. Көрүүчүлөргө дагы эскерте турган болсок, мынакей өзүңүздөр байкаңыздар, айрыкча айымдар. Тилекке каршы бизде ушундай теңсиздик болуп калды. Чоңураак кичине болуп калганына байланыштуу. Жай турсаңыз сүйлөп дейм. Уруш кетебиз азыр. Ушуга байланыштуу бизде жаюуда ыңгайсыздык жаралды. Андыктан, эгерде сиздер туура көрсөңүздөр, 2 жана 2 деген упай бар. Жок. Этене чейин башка оюндар бар. Камыр жаюудан 2 Шамдагай. Силер ким элеңер? Ким элер? Айтпайбыз. Жалын 0-0 деле. Урматтуу катышуучулар жана телекөрүүчүлөр, биз аябай талаштык, аябай чырдаштык, бирок экөөбүздүн арабыздан канат чыр чыкты. Мындан улам болгону азыр бир эле упайга калып атабыз, бирок алдыда көп конкурстар бар, жеңип чыгабыз деген үмүттөбүз. Анан не? Пожалуйста, сурамчы. Сеники кыска, меники кичинекей дебей мындай аябай күлөчү мындай. Жарыш кылачы. Биз кандай болсо да утабыз. Биз кийинки конкурсубузду баштоо алдында турабыз. Ал үчүн бизге оң тараптан бир мырза, сол тараптан бир мырза керек. Кандай мырза дебейсиздерби? Сезимтал, Шамдагай, ушундай мырза керек. Биз тараптан Бейше. Ал эми оң тараптан Эсен мырза келет. Эми? Мындай, не дуктан кетип калдыңар? Дароо эле мындай настрой менен чыгыш керек да. Утам деп. Азыр айтабыз. Азыр түшүндүрүп беребиз. Анда эң биринчи түшүндүрүүнү мен командага айтып өтөйүн. Катышуучулар шартын түшүндүрүп алдыңыздар. Эми болсо, эмне оюн экенин биздин катышуучулар да экөө тең билбей түшүндүрүп өтөлү. Азыр экөөңүздөрдүн көзүңүздөр жумук болот. Жумабыздан бул жака ар кандай мөмө жемиштерди алып келебиз.
Анан биз кайсы мөмөнүн атын айтсак, ошону сиздер табышыңыздар керек. Чувствуйте, көзүңүздөр жумук абалда таап чогултушуңуздар керек. Кимиңиздер көп чогулсаңыздар, ошол тарап жеңишке ээ болот. Даярсыздарбы? Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. 1, 2, 3 даярсыңарбы, командалар? Бадырың. Болду. Бир упай. Тур, алар ашырып кой элем. Мына эми ушул адилеттүү болду, айланайындар. Ким тапты? Негизи биз чырдасак болот, бадырың эмес да, бадыраң да. Давай, экинчи. Биз 3 баштадык. Пияз. Стоп. Түшкенде жерге түшкенде. Сен нормалсың, кайратын таштап салган. Сен да кармап туруп кайра таштап койдуң. Ой. Кайра баштайлам. Жакшы, мына эме кылба. Шашпагыла. Акындан эле беше мырза мындай. Кеттикпи? Мен айтам, кое тур. Перец. Болду. Карма. Азыр мен сага көрсөтөм. Булар кыялын көргөзүп жаман нервкенде койбо командачы. Анда кийинкини уккула. 1, 2, 3 алма. Болду. Жок ал. Пияз болуп турбайбы? Бул кеттикпи? Мен 1, 2, 3 кызылча. Колуңарда Кайра коюп койдум. эки жолу мен эмне анча. Ошо чото. Юверем болду. Чеснок. Силер неге минтип атасыңар? Минтип карабасаңар мына минтип. Минтип карабасаңар минтип. Силер чеснокты 2 жолу кармап туруп койгон элеңерби? Мындай шашпагыла десем болбойсар, Картошка. Жок. Азыр. Бүтелек картоп калды. До конца коюлар. До конца ойнойсуз. Биякчы мында. Чыга. Даярсыздарбы? Кийинкиси болсо пияз. Ой, наконец-то таптыңар. Айтпагыла. Помидор. Болду, красавчик. Мен айтам азыр. Мындай кылалы да. Адилеттүү болот, Адилеттүү болот. Түшүндү, адилеттүү болот. Экөөнүн эки жактан. Кеттиги. Так, нормально. Айтыңыз. 1, 2, 3 савис. Жок, бүтелек. Канадагы. Тияк болуп кетти. Бирөө калды, акыркысы калды. Жакшы. Мына мо. 1, 2, 3 ким утса ошол утту. Акыркысын ким утса ошол утту. 1,
2, 3. Mandarin. Болды, кешергіле. Қанша? Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, биздин баягы жылдызыбыз жанган минуталарда жетип келди. Алда болсо бейшенин урматы менен. Андыктан бул конкурста биз 6-тоону, булар болсо 4-төнү, демек бизге 2 упай кошулат. Силер уттуңар, куттуктайбыз. Болды, акырын. Акырын деймен. Учурда алынган маалымат боюнча жалпы эсеп 2-2. Айдын, бейшенин тосуп алыңыздар силерге. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин конкурс жарымынан аяктап калды. Бизде оң жакта Шамдагайда 2 балл болсо, буларда 1 балл. Айтпадым беле, булар чыр деп, жөн эле тамаша болчу. Буларда деле 2 балл. Ал эми биздин кийинки конкурс бул, албетте орусча айтканда силовой. Биз бүгүнкү мырзалардын күчүн байкап көрөбүз. Ал эми Шамдагай командасынан чыккан өзгөчө күчтүү, көптөгөн спорттордун чебери, спортсмен, көптөгөн кыздардын жүрөгүнөн орун алган, брутальный, сүйлөгөн сөзү ордунда, накачанный, бодибилдер. Бизде Нурма! Ал эми биздин жалын командасынын атынан бир гана 4 бурчтук залдын ичинде жүрүп эмес, Кыргызстандын тоо таштарында, аскаларында жүрүп күчтүү топтогон. Ошондой эле бойду. Маштачу эле буну. Сиз сүйлөп атканда мен бузган жокмун, Канат мырза. Келиңиздер. Негизи биз сөздөн ишке өткөндө туура көрөбүз, андыктан шаңдуу болчаларыңыздар менен Кожо Жаш каймана аты менен Эмил мырза келатат. Эми, бул не деп объявляйте эметкен, кыйкырган. Деп. Ушинтип чемпиондорду да ушинтип деп. Биринчи ортого чыгарбайлы өкөнү, мындай битва кылбайлы. Битва кылалы. Маңдай көз караш. Көз караш таймашы. Түз турабыз. Жакын болобуз. Характерди көргөзөбүз. Кожо Жаш, Кожо Жаш, Кожо Жаш. Мырза менен көп мынчалык тиктешелек болчун дебейсиз. Кожо Жаш мырзаңарды көрөбүз эми. Алгач Нурмат мырзаны байкайлы. Алгач Нурмат мырза баштасын. Кожо Жаш мырза баштасын. Жок, Нурмат мырза. Жок, Кожо Жаш мырза баштасын. Канат. Жок, Кожо Жаш мырза баштасын. Жок, эмнесе? Келиңиз. Ошон үчүн чыр болбош үчүн хоппа кылабыз. Келе. Чикатса. Байкен içinde giri жоқ дал, қатты элеметтеп бош кек. 1-2-3 деп эле коелу, 1-2-3. Силер жеңдиңер, силер баштайсыңар. Жоқ, тияк баштайт да, утулган баштайт да. Жоқ, биз башында неден талаштык? Утулган баштайт да. Ошон үчүн биз Канат мырза өз репертуарында. Кетти. Ошо. Биз грамотно да, биз аккуратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
Анчалык эс албайсыз. 2. Эс албайсыз анчалык. 53. Кеттик. 55-ке чейин. 54. Молар уже толук болбой атат. Жок, уже толук болбой атат. До конца көтөрөсүз. Эс албайсыз анчалык. Силер эс алып атпайсыздарбы? 56. Болду, 56. Колчоолор болсун. Кожодаш мырза 56 жолу көтөрдү. Ал эми Нурмат. Жөн эле ойноп койчу, ойноп булар мен мына. Ойноп койчу, ойноп. Алдын эме сындырып алба мыкчыбы? Ой да. Кеттик. Тура көтөрүп атат. Тура көтөрүп атат. 7, 8, 9. Карлыгач поддержка. Сени сүйөм деп. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. А эмне болбойбу? 24. Зато көпкө кылат. Узак шашпай кылат. 26, 27, 28, 29. Мол адам эмес. Көп адамдын күчү бар мында. Бул бир адам эмес бул. Чыдайсың бол, текшерткиле мону. Мындай болушу мүмкүн эмес. Жок буларды. Жок мындай кылалы. Азыр мындай ким утканы белгисиз болуп калды. Буларды моюда допинг сайнат чындап элечи. Давай мындай кылалы. Честно болуш үчүн өкө анализ тапшырсын. Кийинки чыгарышта ошондой анализдерин байкайлы, анализдерин байкайлы. Канат мырза, бул наоборот орозо кармаганын пайдасы. Жок, бул жак допинг кийин бул. Бул ден. Эл тараза эл сынчы деген кыргыз элинде жакшы макал бар. Анда кыздар барбы, кыздар чыга турган? Бизде Бегайым бар. Давайте Бегайым, келиңиз сен. Азайтып берейин азыр. Канат мырза утулгандыгын такыр мойнуна алгысы келбей атат. Көз көрүнө утулса дагы мойнуна алмай атат. Эми анализден келесиздер, Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, бул жолу дагы Омат биз тарапка жылмайып, жеңүүчү Кожо Жашемин. Карачы. Силер адамгерчилигиңер жок экен. Адамгерчилигиңер жок экен. Өкөчү башынан баштап дос болуп келатат. Өкөнү уштуруйын дедиңер. Карачы. Өкө тең. Бүгүн айт күнү. Теңдик болсун. Бегайым келгиз. Не? Келиңиз. Бөлбөйсүзбү, Мадина? Мадина. Акыркылардын конкурстун бири. Кыздарды ортого жарыштырганга чыгардык. Ал эми оң жактан 2 сезондун катышуучусу, жада калса 3 сезондун катышуучусу. Айтышкан боюнча эч кимге бербеген. Биз жолуктук долбооруна чечен айтыштын чемпиону. Жана бизнес-вумен, спортсменка, сөзүнө тың, өзүнө тың Бегайым. Ал эми биз Рахмат, баштайлы деле. Канат мырза аябай дуктан алганды билет экен, мен сынып баратам. Анда эмесе биздин жалын командабыздын атына заты жарашкан, суктанып баары карашкан. Ийкемдүү десең ийкемдүү, келбет десең келбет бар. Бир карасаң Курманжанды көргөн сүйсүң, бир карасаң Аныкейди көргөндөй болосуң.
Андыктан сиздердин шаңдуу кол чаларыңыздар менен Жалын командасынан Мадина. Мен бир нерсени айтып коеюн. Мадинаңар дырыс келди таштап кеткен. Аме Эсен мырза таштап кеткен. Мадинаңарды Эсен мырза таштап кеткен. Бизге жакшы. Эсен Мадинаңар сүйүп кала берген. Канат мырза. Жекеликке өтмөй жок. Эгерде биз өтө турган болсо, кандай Бегайга эч ким келбей койгон деп уят болуп калат. Бегайым айымга духу жетпеген балдар келе албай атат. Духту балдар керек мындай айымдарга. Ооба. Өкөтең мыкты. Негизи кыргызымдын ар бир айымы мыкты. Азыр күч сынашууда кимиси мыкты экенин чогуу байкайбыз. Эми силер баштап бергиле. Жана сиздер баштаңыздар. Биз баштаганбыз, эми силер баштагыла. Ким чыкатса, давай чыкат. Ким утулса ошол баштайт. Давай. Вот. Эме Бегайым айымды колдойбуз. Бир, эки, түшүр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yok, gülbeyüz. Çarçayız da. Gülbeyüz. 11, 12, Gülbeyüz. Nasıl koyun? 13, Nasıl koydu koyuyorsun? 14, 15, 16, 17, Gülbeyüz. 18, Karakter. 19, 20, 21. Gördün külen atatın. Sen külen arasın böyle. 5, 26, 27, 28, 29, 30. Oy azamat. 31. 32. Sen oturur bir ser. 33. Oldu. 34 ayım oldu. Kaç oldu? Gelin İsmail. Azamat. Begayım ayım 34. Kettin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beldi tüze öyle beldi. 9. Oşonday olgan serdiler. Yok bizdeki. Turuş oşonday yani. 13, 14, beldi tüze beldi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Demalla. 23, 24, 25, 26, 27, 40'a jetkirip koy. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hey. Eni bu ekon men kolun götürüp koy, siz ayttınız. Eme. Бұл жердечи мооларчы чынеле допинг сайын кожо жаш мырза карындаш эмессиңерби? Же тууган тууган эмессиңерби экөөңөр? Мүмкүн эмес кыз киши мынча көтөрүш. Азыр эгерде азыр Бегай 40-ты көтөрүп, 34 көтөргөндө такыр башкача сүйлөмөй болсо, андыктан Канат мырза, өзүңүз бир таттуу тилиңиз менен жеңишин анықтап коюңузчу. Чындыгында азаматсыңар, мыкты ойнодуңар, мыкты катыштыңар, мыкты экенсиңер, бирок чыр экенсиңер, ошонун мойнуңарга алып койгула.
Ардактуулар, мынакей өзүңүздөр байкагандай аябай маңдай тери менен биздин айымдарда өзүнүн күч сынашуудагы күчтөрүн көрсөтүштү. Жалпы эсеп менен Бегай 34 жана Мадина 40-ты көтөргөндүктөн Жалын командасы жеңишке Başettin, kocadaşыңарды Элизайым таштап кеткен. Бизге 1 упай. Мадинаңарды да таштап кеткен. Бизге 1 упай, дагы 2 упай. Кийинки этапка келдик. Бул чечүүчү же болбосо жыйынтыктоочу деп койсок дагы болот. Канат мырза? Бул албетте музыкалдык сулукту текшермей, бизде белгилүү дүйнөлүк ырчы Уитни Хьюстон ыры бар. Ошолордун бир эмеси бар да, мындай келгенде жарып калыш керек, кыскасы. Удар бар. Ошого туш келиш керек. Туш келиш керек. Анда Гүлназ айым ырчы айым катары сиз баштаңыз. Макул. Биринчи музыканы бири угуп алайлы. Нес тийдим да. Эме өтүп кеттиң. Жок, өткөн жокмун. Кайра кетчи, кайра. Кайра, мо жарбай калды. Аз минтип жарайынчы, минтип. Бирди. Тамаша, биздики ниче эле, эми сиздерден, эми ким утса ошол утат. Анда биз жактан Элизайым колдойсузбу? Ал эми Жалын командасынан Болот мырза чыкты. Сиздерден баштайлыбы? Кет, айырмасы жок, башта беребиз. Кет, музыка Элизайым даяр болобуз. 1 2 3. Же бирмес. Жок, бирмес. Өзүнчө. Болот мырза баштай берсеңиз. Элизайым башта бериңиз сиз, айырмасы жок. Болот мырза баштай берсеңиз. Кыздын чачуулуудай Эрте болуп калды, эрте. Ладно, Болот мырзаны көрөлү. Сакалыңар жок экен, отура элечи деле. Бизде сымбат айым. Сакалы бар.
Yes. 1-1. Жарабайт бұл. Нурлан. Келтире бер, любой жерде жары бер. Жарылбай қалды. Папа да айтетпеді. Кеткен жоқ. Етті, папа да айтетті. Папа да айтетті. Папа да айтетті. Папал. Папал. Алдын тағы алдын. Ода. Папал. Кеттіге. Ne değilsin Kanat Mirza? Neyiz bilirsin? Otur ulan. Hazır. Gülazayım, ошентиптагы бүгүнкү конкурстардын соңуна келип жеттик. Албетте бүгүн эки команда тең достук десек болот. Ынтымактуу болуп, издеген достук, биримдиктүү болуп, ынтымактуу болуп, мамилебизди улантып жүрө берели. Биз сиздерге өзүбүздүн очкобузду бердик. Мунун баары тамаша болчу. Анда мен чындыкты сүйлөп өтөйүн. Силер да чындык болсо сүйлөйсүңөрбү? Бир сыра балалыкка чылган келдик окшойт, Мен эсептен жаңылбасам, бул жакта 2 оюнчу калып калдыбы? 2. Ал эми азыр бул жакта биз атайын экрандан сыртында редактор эжеке эсептеп аткан. Азыр бир билип алайлык. Анда эмесе жалпы эсеп менен бул конкурс деген конкурс, бирөө жеңүүчү болот, бирөө жеңилет дегендей. Негизинде башында биздин команда бир аз капаланган, бирок ортосунан ары карай чындыгында өзүңүздөр да байкадыңыздар. Анда жалпы эсеп 2-5 жалын жеңүү. Bizde Şamdagay. Biz jengdik. Oldu. Hurmatlı görüşülür. Oldu. Sizler жеңдиңер. Ушинтип эле алдап турбасак буларды болбой калды. Жеңдиңер деп койгула. Өзүңөрдү алдап эле. Эл дагы билетти. Урматтуу көрүүчүлөр, майрамдын урматына бир аз болсо сиздердин маанайыңыздарды көтөрүп коелу деп максат койгонбуз, бирок өзүнүн да маанайыңыз көтөрүлүп кетти окшойт, Бүгүнкү конкурс жакты десеңиздер форматта, анда бир кол чапкаңыз. Чындыгында кайсыл катышуучу өзгөчө эмоция калтырат, ким эмоция калтырбайт, ким кандай жардам берип жатканын биздин көрүүчүлөр да бүгүн байкады окшойт. Негизинен кандай болсо дагы албетте жалын командасы жеңди, бирок кандай болсо дагы биздин команда жеңди. Достук жеңди деп койсок болот. Тамаша. Булар ушунча чирекен. Болду. Жеңдиңер, рахмат. Бирок силер сүйдөн жеңилдиңер. Кожо жаш менен Мадинаны таштап кеткен биздикилер. Сүйдөн биз тескеринче жеңгенбиз. Анткени биздин командадан официалдуу түрдө кыз жигитке өткөндөр да бар. Ал эми биздин командада бири-бирин карашпайт эле. Сырттагыларды карашат эле. Биздикилер. Жана ошондой эле жакында бешинен гуле дагы өтөбү кыз жигитке деген да.
Ай, билбейм, бейшени билбейм. Ушул жагыңардан жеңилип калдыңар деп эле. Урматтуу көрүүчүлөр, тарс эткен бар тамаша. Бунун баары сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүштүн. Жөн гана экранын ичинде гана бири-бирибизге болгон тамашалар болду. Сиздер да көрө алып, бул жалын командасындай нерв болбоңуздар. Араңыздарда ушундайлар бар болуш керек баягы. Анда Гүлназ айым, биз эфирди жыйынтыктайлы. Биз жолуктук долбоору бүгүнкү чыгарылыш ошентип соңуна келип жетти десек болот. Андыктан мына ушундай жаркыраган маанай үчүн ар дайым биргеликте бололу, ынтымакта жана достукта бололу. Биздин Чакан үй бүлө ар дайым силердин гана бир гана ак батаңыздар менен алга карай жылат деп ойлойбуз. Бакыт издеп калбай анын изинен Биз жолуктук миллиондордун иштери.